Салам достор, англис тилин окутуу менен кантип окуйм деп жатсаңыздар, анда бул видео сиздер үчүн. Эң алгач Инстаграмга кирип, бул жактан окутуу деп терип Инстаграм баракчабызды ачабыз. Бул жактагы шилтемени басып, өзүңүздүн телефонуңузга ылайыктуу бирисин тандап, колдонмону көчүрүп алышыңыз керек. Көчүрүп алган соң бул жактан өзүңүзгө ылайыктуу тилди тандайсыз дагы. Google менен же болбосо Apple менен улантуу дегенди басасыз. Өзүңүздүн керектүү почтаңыз аркылуу кирип, англис тилин тандаңыз. Бул жактан тапшырманы алуу баскычын басып, катталуу формасын ачасыз. Өзүңүздүн аты жөнүңүздү жазып, керектүү маалыматты толтуруп жөнөтүшүңүз керек. Акыркы суроодо сиз окууну кайсы деңгээлден баштоону тандап алсаңыз болот, себеби биздин колдонмодо бир канча деңгээл бар. Кааласаңыз, тамгалардан баштасаңыз болот, же болбосо атайын тестти тапшырып, анын жыйынтыгына жараша сизге beginner же болбосо elementary 1 деңгээли ачылат. Алгач тамгалардан баштоону карап көрөлү. Бул жактагы биринчи баскычты басып, сабактарга кирише баштайбыз. Сабактарды аяктаган соң төмөндөгү жабуу баскычын басып, кийинки сабактарды уланта беребиз. Ал эми англис тилин тамгалардан эмес, башка деңгээлден баштайм деп жатсаңыз, бул жактагы тестти тапшырышыңыз керек. Тестти тапшыргандан кийин сизге анын жыйынтыгы чыгат. Ал жыйынтыкка жараша атайын белгилүү бир деңгээл ачылат. Адаттагыдай эле сабактарды уланта бересиз. Ал эми бул жакта жылан түрүндө жайгашкан формалар эмне деп жатсаңыз, бул сизге кайсы бир деңгээлдин канчанчы сабагында жүргөнүңүздү, ошондой эле бул деңгээлде канча жана кандай сабактар бар экенин көрсөтүп турат. Мисалы үчүн бул сабакты карап көрөлү. YouTube'дун иконкасын басып, бул видео сабакты ачсаңыз болот. Сүрөттү басып, аны чоңойтуп дагы кичирейте алабыз. Аудиону угуш үчүн бул баскычты басышыңыз керек. Кайрадан негизги баракчага кайтып келсек, бул жакта коңгуроонун белгиси бар, алар билдирүүлөр. Ал эми оң бурчтагы 3 сызыкчаны бассаңыз, бизге биздин профилибиз ачылат. Бул жакта сиз катталган курстар, ошондой эле сизге жеткиликтүү курстар бар. Эгерде кааласаңыз, ушундай кылып кошуп аласыз. Жыйынтыгында бизде англис тили дагы, мобилография мектеби дагы бар. Экөөнү бир убакта окуй берсеңиздер болот.